Бүгүн биз студенттер үчүн гана эмес, Жетөгүз районунун тургундары үчүн да маанилүү болгон сапарга аттандык. Кыргыз Республикасынын айыл жерлерине азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча ФСДС коомдук фондунун долбоорунун алкагында 60 болочок ветеринарлар университеттин аудиторияларынан чыгып, алган билимдерин иш жүзүндө колдонуу үчүн адамдардын, жаныбарлардын жана туруктуу айыл чарбасынын жыргалчылыгы үчүн кетүүдө. Биздин бул иш-чарага катышуубуз техникалык жардам түрүндө болуп жатат. Бул жерде ошо аспаптар, студенттер практикада колдонуучу кийимдер, жеткирүү транспорт каражаттары биз тараптан колдоого алынды. Балдар бияка келген максаты биздин ветеринардык врачтарга жардам беришет. Университеттен теорияны окуса, бизден болсо практикадан өтүшөт 1 жума бою. Эми Жетөгүз боюнча бул биринчиси эмес. Biz hazır 3. жолу барып атабыз. Арашылык билдиребиз, ишиңиздерде ийгилик болсун. Бул практикадан мен аябай көп үйрөнүүнү жана профилактика, дегуманизация кылганды көргүм келет. Баары студенттерибиз биз чоң рахмат айткыбыз келет. Ветуправление жана ФСДС организацияга бизге жардам берип, жана бизге спонсор болгонуңарга чоң рахмат. Биз бул жака практика өтүш үчүн келдик. Азыр биз Жетөгүздүн Тосор айылында жүрөбүз. Практика жүзүндө көрсөтүп, өзүбүз дагы билбеген нерсени үйрөнгөнгө келгенбиз. Бул трубканы кармап туруп, экинчи кол менен муру плечевой, внутренний артерияны кармасаңар. 1 жумалык практикада талаада иштеген КНАУнун 60 студенти 70 миңден ашык кой эчкини эмдөөдөн өткөрүп, 4 миңден ашуун итке дегельминтизациялоо иштерин жүргүзүп, 10дон ашык операцияга катышып, ондогон оорулуу малдарга жардам көрсөтүштү. Бул тажрыйба алардын ар биринин профессионалдык келечегине жасалган кадам гана болбостон, айыл жамааттарынын туруктуу өнүгүүсүнө кошкон салымы болду. 2017 жылдан бери ФСДС коомдук фонду жергиликтүү коомчулуктун, мамлекеттик органдардын жана эл аралык өнөктөштөрдүн күч аракетин бириктирип, Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу системасын жакшыртуу боюнча жигердүү иш алып келе жатат.